Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын угармандары. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантүшевдин Каныбек романы менен тааныштырууну улантабыз. Тапкычтады. Кашкардын түндүк тарабындагы Ярбак дарбазадан чыгып, чыгышка карай бир топ жерге барып, дөбөчөнү имерле бергендеги сол кол тарапта жалгыз үй турат. Үйдүн айланасында тыт жыгаштары, түркүн, тал жана башка бактары турат. Тыт жыгаштарынын мулжуюп тукурашына караганда бул үйдүн ээси жибек куртун багып, пияла сатып жан сактагандыгы байкалат. Күн шашке. Жаман үйдүн алдында эки чал отурат. Биринчиси узун бойлуу, албеттүү, кыркмач, көк ала сакалдуу чал. Жалпы көрүнүшүнө караганда өмүр бою катаалдуу эмгек менен алышып келе жаткандыгы байкалат. Жаш чактагы тастайган бетке карылыктын бырыш тамгасы түшүп, терилери жукарып, тартса чоюлуп, кол сыртындагы тарамыштар куураган арчанын тамырындай болуп, ай күнөө бушаймандуу адамча чеке терилерин бырыштырып, тыттын чоңураак жалбырактарынан алып келип, курч бычак менен кесмече кесе баштады. Бул Дауд Ахундун атасы Жалил Ахун. Анын жанындагы чал табып, Чувейху жылкынын бышкан картасын кыя кесип, керештин түбүн чыныга туура отурат. Бул керештин кандай дарылыгы бар деп, аркы уйгур чал Жалил Ахун бирке Чувейхудан сурады. Билген адамга керештин дарылыгы чоң. Муну чайнекке салып кайнатып, кайра дымытып койсоң, чайдай кыпкызыл болуп чыгат. Учук менен ооруган адамга күчтүү тамакты берип туруп, анын артынан бул керешти берсең, тамактын кубатын денеге тез таратат. Демек, оору адам тез кубаттанат. Эгер башка оору жок болсо деп, Чувейху кичинекей ак сакалын сылап койду. Кереч тоого чыгат. А сиз эми тоого качан барасыз? Азыр менде тоого барар ал барбы? Ал жок деп, эмнегедир арман кылып өкүнгөндөй, Чу башын чайкап тунжурап турду дагы. Жалил Акун досум, нелерди баштан өткөрбөдүм, далайларды баштан өткөрдүм. Мен 18 жашымдан тартып, табыптык ишке кириштим. Ушул иштин артынан түштүм. Окумуштуулардан угуп, уламалардан сурадым. Тажрыйбалуу боло элек кезимде кайбир адамдын убалына да калдым. Кийин далайдын сообуна да калдым. Дарынын бардыгы чөптөн чыгат эмеспи? Тетиги турган катуу бакыт какшалдын тоолорун көрдүңбү деп, Кашкардын түндүк тарабында аркайып алыста бүлбүлдөп турган тоолорду колу менен көрсөтүп, ошол тоолордун мен жүрбөгөн жери, мен үзбөгөн чөбү менен гүлү калган жок. Мындан 10 жыл илгери барып ушул чөптөрдү алып келгемин. Бирок эми дары кылуучу чөптөрүм төгөнүп баратат. Жаңы чөптөрдү табууга менден дарман кетти деп, бир аз муңайып, тымтырс отурду дагы. Тетиги какшал тоосунда бир дары чөп бар эле. Мен аны сыян деймин. Кыргыздар ак кодол дейт экен. Ушул дары болсо, ушул баланын дагы бир оорусун алдын ала айыктырып коет элем деп, колунда самаганы жоктугуна арман кылып, акырын үшкүрүп, карылыкты жек көргөндөй, колунун бырышкан терилерин чоюп койду. Кандай оорусун? Кызыл жүгүрүгүн. Бул баланын кызыл жүгүрүгү жок да. Буттарын үшүк алдырганын көрдүңбү? Ооба. Демек ошол үшүктүн залдары акыры бир күнү кызыл жүгүрүк айланышы мүмкүн. А мүмкүн кызыл жүгүрүк болбой калышы да мүмкүн. Эгер ак кудол болсо кандай кылар элеңиз деп, Жалил Ахун сөзгө өтө кызыкты. Бир мыскал күмүш, бир мыскал алтынды майда өгүп, 5 мыскал күкүрттү, бир мыскал көк ташка кошуп талкалап, аны дагы сууга кайнатып, жоон санынан ылдый буулантып, жуудурар элем дагы, семиз козунун сорпосуна ак кодону туура бичирип, этине абдан тойгузар элем. Анан жылкынын чийки казысын жука тилдирип, 9 ак кодолго 9 мыскал күкүрт, 1 мыскал күчала, 3 мыскал көк ташты кошуп жанчып, аны казга жукалап
тегиз сээп, жоон санынан ылдый бутунун башына чейин уруп тартаар элем. Ошентип бир дарылоо менен кызыл жүгүрүктүн алдын алып жок кылган болоор элем. Бирок ал дары да жок, таап келүүгө менде дарман да жок деп ийне менен тынып дем алды дагы жалындуу жаш чагына өкүнгөндөй эрдин тиштеп өңүн кумсартып алдагайда көз жиберип тунчурап калды. Чувей. Аксакалдар, күнгө какталып отурасыздарбы деп кепишти бутуна салып, чапанды желбегей жамынып үйдөн Каныбек чыкты. Отурдук балам, отурдук. Кечегиден кандайсың деди Жалилахун. Кыскасы, күндөн күнгө жакшымын деп Каныбек күлүп койду. Күндөн күнгө жакшы болгонуңду билем балам. Бирок менин айтканымды так орундатсаң болду. Кокус ышынып же жалкоолонуп жүрбөгүн. Жалкоолук жайың жок беле деп Чу Каныбекке карап күлүп койду. Каныбектин түрмөдөн чыкканына бүгүн 10 күн болду. Кашкардан тез жөнөп кетүүгө мүмкүндүк болбоду. Анткени Каныбек учук оору менен ооруп чыккан болуучу. Алым менен Анархан Каныбекти эс алдырып, дарылатпай жана дары камдаттырып албай туруп, бул жерден жөнөп кетүүнү туура табышкан жок. Ошондуктан Каныбек күнү түнү ушунда. Жалилахун үйүн берип, Каныбекти жашырып отурса, Чувейху бардык айласы менен дарысын берип дарылоодо. Табыбынын айтуусу боюнча Каныбек баг арасында бир топ жүрдү. Сен эч нерсени ойлобогун, ойногун, күлгүн. Жүрөккө тамак барбаса дагы көп ичкин деп Чу күндө айтат. Каныбек мындан мурун табыптын айтканын орундатса дагы бүгүн орундатууга чыдабады. Табып аяк элексиң дегенден башка сөз айтпады. Каныбек өзүнүн байкоосуна караганда таптаза айыгып калгандай сезет. Отурбай ары бери баскын деген табыбынын сөзүн такыр унутуп, тыттын дүмүрүнө көчүүн коюп жалгыз отурат. Уламдан улам ойдун деңизине түштү. Каардуу кара турмуш ичинде өзүнүн өмүрү кандайча болуп өтүп келгенин эсине сала баштады. Жазгы мунарактай бүлбүлдөп, алда качан өтүп кеткен балалык күндөр эсине түштү. Караңгы түндө кара булут каптап, каардуу шамал көтөрүлүп, чагылганы чагылып, кара нөшөрү куйгандай болуп, өткөн кара күндөрүн бирден санап көз алдынан өткөрдү. Анын кабагы бүркөлүп, көздөрү бажырайды. Иш ушундай Самсахун аке. Зайыбы сурмашты ээрчитип, оштогу лаңгардан чоң койчу да келген. Ал алайдагы элди түтүнмө түтүн кыдырып жүрүп, Бегайымдын дарегин таппай кетти. Бегайым эч кайда жок. Аны эшин чал өлтүрүп, бир жерге көмдүрүп салган көрүнөт. Тирүү болсо табылат эле. Ушул суук кабарды билдирип, Каныбекке менден салам айтыңыз. Колуңуздан келсе, Каныбектин түрмөдөн чыгышына кол кабыш кылыңыз, кош саке. Айым бачанын тоюнда койчулар сизден чокой боо талашып, ак козу алганын эсиңизге түшүрө алсаңыз, ошол ак козунун керчөөсүн сизге куйкалап жегизген ким экендигин эстесеңиз, бул катты жаздырган Эшендин койчусу Жапек экенин билесиз деп жазылган каттын 5 күнү мурда Самсахунга келгенин. Ал катты мурдагы күнү Самсахун алып келип, Каныбекке окутуп бергени эсине түшкөндө, жаандан калган чөөт суудай болуп, Каныбектин көздөрүнүн кычыгына жаш пайда болду. Көрбөгөн эл кошул ташыл кылып, жомоктоочу түрмөдө онай жатканын, андагы турмушун, анда ким эмне кылмыш менен туткун болгондугун, кимди кандай жазалагандыгын, алардын эркиндикти көксөгөнүн, алардын айткан сөздөрүн бирин койбой көңүлгө салып, көз алдынан элестетип өткөрдү. Каныбек түрмөдөн чыкканына куланганынан өткөн кара күндөрүн эстеп отурган жок. Ал түрмөдөн чыккандан бери эмне кылуу керек деген суроо тынч алдырбагандыктан өзүн өзү эсеп берип, мындан ары эмне кылуу керек жөнүндө ойлонуп көп отурду. Табыбы тамак берип дарылай турган убагы өткөндүгүн да сезбеди. Эмне кылуу керек, барар жер, басар тоо жок. Кайда барсаң да мамайдын көрү. Салылуу капкан, зардуу моң, аккан жаш, теңсиздик, адилетсиздик, сар изине чөп салган куугун сүргүн, ырас куугун сүргүн. Дагы куугун болоору сөзсүз. Бул куугун сүргүндүн акыры эмне менен аяктамак? Келечек тагдыр
алдыдағы үміт қандайча болып чечилмек деген сияқты суроолор биринин артынан бири жамыраған қозудай қаптап келе берди. Бирок белгилүү бир тыянактын айланасына токтолбогондуктан келген суроолор суудай жайылып кетип жатты. Өчкөн от жанып, өлгөн өмүр тирилди. Алым эмчектеш карызын актаса, Анархан кирсиз махабатты менен сүйгөндүктү актады. Эми мен алардын эмгегин кантип актоом керек? Ырас алым эмчектеш, Анарханчы? Ал өлүмгө башын байлады, дүнүйөсүн аябады, никелеп алган күйөөсүн, ага тууганын таштады. Ким үчүн? Мен үчүн эмеспи? Ырас, мен үчүн, мухаббат карызынан кутулуу үчүн. Бул талашсыз. Мындан ары экөөбүз өлсөк бир чуңкурда, тирүү болсок бир дөбөдө болобуз. Бирок кайда барып, кайсы жерге батып жан сактайбыз деген суроолор Каныбекти канатына отургузуп алып, ааламды кыдыртып учуп жөнөгөн сыяктанды. Береке да, күч да көпчүлүктө. Бул жөнүндө түрмөдө жатканымда көп уктум. Албетте ал чындык, нукура чындык. Атиге чор тамандар эмне кылды? Бардыгы бир ооз болуп турганда, Атабек гана эмес, Түлкүбек дагы өзү батын албай корккон. Ооба, көпчүлүктөн корккон. Талаш жок. Эгер көкө тирүү болсо, байкуш чор тамандар тымтыракайы чыгып жоголушпайт эле. Алар дайынсыз качып кетишти. Кайда качышты? Эгер ошолордун кайда качканын билсем, жакшы болор эле. Эчтеме эмес, табаармын. Аларды таппасам дагы, Алымдын ата-энеси же жездеси бириксе, алардын туугандары дагы бар чыгар. Баса Алым айткан чокочу, ал сөзсүз бизге кошулат. Анан Алайдан Кебекти, Эсенди, Жуманы туугандар менен көчүрүп алсак, чоң ата, чоң энем келсе, калдайган чоң айыл болобуз. Баарыбыз бир ооздуу болсок, бизге эч ким бата албайт деп ойлогондо, анын көздөрү жайнап, беттери нурданып, бир уруу эл өзүнчө жыргап, кайгы капасыз айланасында тургандай болуп түштү дагы, эмнегедир чуучугандай көзү алайып, өңү кумсара түштү. Эч качан унутпаган Бегайымды дал ушул учурда унута калышым кандай? Анын өлүү же тирүүсүн билбей туруп, Анарханга үйлөнүшүм кандай? Башымды батырып, багалчагымды сыйгыза албай жүрүп, бирин таштап, бирин алышым, Бегайым менен Анархандын мага деген кирсиз мухаббатына жана адамгерчиликтин сыпатына жеңил карагандык болбойбу деп дагы терең ойлонуп отурганда, Дарияхан акырын келди дагы. Анархан эжем келди. Сизге айта турган сөзү бар болсо керек деп төмөн карады. Эң жакшы болду, мен дагы зериге отурдум эле деп Каныбек дагы жылмайып ордунан турду. Каныбек балам, дариче турган убагың өтүп кетпедиби? Мен сени тиги тараптан издеп жүрсөм, ушул жерде отурган экенсиң да. Эми эч жака бурулбай жүр деп Чувей Каныбекти колдон алып жөнөдү. Каныбек дарысын ичип тамагын жегенден кийин Анархан менен көпкө сүйлөшүп отурду. Дагы кандай кабарлар бар деп Каныбек Анарханды ие тартып көкүрөгүнө кысты. Кабар ушул: Кермахундун Кашкарга келгенин же келбегенин анык билиш үчүн бүгүн эртең менен Самсахунду Супахан Турфанга жөнөттү. Кат жаздырып улуу чаттагы Зуннахунга дагы киши жиберди. Бирок катка эмне деп жаздырганын биле албадым деп жанамага Айбада айтты. Ошондуктан кандай гана болбосун, биз ушул жерден тез кетүүбүз керек деп Анархан Каныбектин мойнунан кучактай, жаагын анын жаагына тийгизип, кысып койду. Зуннахун балам, Кудаанын берген дөөлөтүнүн деми менен саламат жүрөсүңбү? Андагы Түлкүбек досуң мал башы менен аман турабы? Соода иштериң жакшыбы? Биз болсок аман эсен турабыз. Бирок Кермахун жөнүндө ойдо жок укмуштар болуп, чоң кайгы түштү. 10 күндөн бери көздү жаш, көкүрөктү кайгы каптады. Мындан 10 күн илгери Кермахун мында Кашкарга келген экен. Эмне үчүн келгендиги белгисиз. Бүгүнкү күнгө чейин жок. Кашкар шаарын бүт аралап, Кермахундун дарегин таппадым. Анын мында келгендиги айдан анык болду. Баягы Кулабахун келген. Анын келгенине бүгүн 10 күн болду. Ал айтат, Турфандан биз менен бирге чыккан. Бирок чоң куржунун бизге таштап, шашылган сыяктуу мурун кеткен. Кабагы бүркөө, кайгысы көптөй көрүндү эле деп Кермахундун куржунун берди.
Демек анын эмне үчүн жок болуп отургандыгы эч далилсиз. Мен өзүмчө ойлойм, ал Турфанда жүргөндө Анархан жөнүндө бир ушак угуп, ошого ачууланып келди го дейм. Анткени карындашың Анархан ата бабабыз кылбаган жоруктарды кылып бузулуп кетти. Анын үйүндөгү баягы Алым деген жигит анык жүзү кара экен. Анысына көзүбүз абдан жетти. Эгер андай болбосо, соода иштерин таштап Керимахундун келе турган эмне жөнү бар эле? Дагы бир оюм, ачууланып үйгө келгенде бирөө мерт кылып койду го деп ойлойм. Болбосо 10 күндөн бери үйүнө же биздикине келбей кайда жоголот? Кантейин Зуннахун балам, Анархандын шеримендечилигинен элдин бетин карагыс болдум. Зуннахун бектин карындашы да ушундай болобу деп уккан көргөн элдердин баардыгы жерге түкүрөт. Анархан жөнүндөгү жаманатты сөздөр Кашкардын ичине сыйбай, Турфан Кара шаарга да кетип жатат. Эх, балам, энеңден кайсы арманын сурайсың? Жамандан жакшы туулса, сүйлөшүүгө теңи табылбайт. Жакшыдан жаман туулса, көпкө чапсаң дагы эми табылбайт деген рас турбайбы? Кат жаздырып, киши чаптырып отурганымдын себеби бул гана эмес. Сенин багыңды басып, намысыңды кетире турган күйүттөр да бар. Намыс алуу үчүн жана Кудай сүйгөн сенин соодаңды жүргүзүп жаткан кайынатаң Айдарбекти атканын ак жагын таптырып алуу үчүн түрмөгө салдырып койгон Каныбек жок. Анын түрмөдөн качып кеткенине 10 күн болду. Аны менен бирге Маминжун байдын башын айра чапкан Кытай менен өзүңдүн приказчигиңдин башын жарган киши да жок. Аларды түрмөнүн ачкыччысы качырды деп дарга асылган. Ал эми иштин чын-чынына келип ойлогондо, аларды качырып жүргөн жалгыз ачкыччы эмес, анын толуп жаткан жардамчылары бар. Ушул жардамчылардын бири карындаш Сүрөйүң Анархан менен үйдөгү Алым деген малайы болуш керек. Мындай шегимдин себептерин өзүң келгенде айтып берем, балам. Намысың болсо тез келбесең душманың башыңа чыгып баратат деп Супахан кат жаздырып Зуннахунга киши жөнөткөн. Анарханга айткан Айбадактын шеги дагы ушул эле. Керимахун жөнүндөгү ушактар Кашкар ичиндеги уйгурлар үчүн катуу чуу боло баштады. Имиш-имиштер ооздон оозго көчүп күч алды. Төрдүү имиш, божомол, шек-шыбалардын баардыгы Анархан менен Алымдын айланасына жыйыла баштады. Кагылайын журт, баардык баракеттин баардыгы менин айланама жыйылган көрүнөт. Керимахун дарексиз жок болсо, анын үстүнө уулум Зуннахундун түрмөгө салдырган күнөөкөрү Каныбек жок деп Супахан бурхан шаркан түшүп ыйлап, өз адамдарына Керимахун менен Каныбекти туш-туштан тымызын издеттире баштады. Керимахундун дайынсыз жок болушу, Каныбектин түрмөдөн качышы эл үчүн түгөнгүс укмуш жомок болду. Таң алдында чолпон жаркырады. Адашкандын айыбы жок, кайтып үйүрүн тапкан соң. Иш ушундай болду. Бүгүн эмес, кечээки күнү болду. Акылы жок ургандар адамгерчиликтүү сүйлөшкөндү билеби? Алардын махабаты махабат эмес, алардын махабатында ар намыс жок. Алардын махабаты тартайган жарганат, жарганат көзгө серт, көрүнүүгө суук болсо, алардын махабаты да ошондой. Күнүндө бирди сүйсө, түнүндө 10ду сүйөт. Бирөөнө көзүн кысса, экинчисине кашын серпет. Башыңа иш түшсө, таштап коюп кете берет. Таңкы куйруктан азыркы өпкө деп. Алардын махабаты бирден бирге ала туяк малдай, толкунга кеткен селдей, алда кимдер менен кете берет. Арине махабатка мындай карагандар, адамгерчиликке жеңил карагандар. Анархан жеңем экөөңдү ушундайларга кошоюн деп отурганым жок. Экөөң жөнүндө мен эмес, башкалар дагы мындай андай дей алышпас деп Алым айтканда. Бегайымды таштап, өз башымды кутултуп чыксам, анан анын өлүү же тирүү экенин дагы анык билбей туруп, Жапектин катына ишене коюп, экинчи бирөөгө үйлөнүү кандай болот? Бул адамгерчиликке жеңил карагандык болбойбу деген Каныбек. Макул, Жапектин катына чоң койчунун
Бегайымды таппай койгонуна ишенбей эле коелу. Бегайым жеңем тирүү эле дейли. Анарханчы? Ал дагы жаш чагынан сени сүйгөн, сага жаш чагынан толуп жаткан жардамын кылган. Эми болсо бул сенин өлгөн жаныңды тиргизип, өчкөн отуңду тамызып отурбайбы? Ошондуктан Анархан сыяктуу аялга үйлөнгөнүң үчүн эси болсо Бегайым жеңем алкыштан башка каргыш айтпас дейм деп алым айтканда Каныбек сөз айта алган жок. Ошентип Анарханды Каныбек, Дарьяханды Алым, Гүлсараханды Даутахун алган. Бөдөнөдөй корголушса да чексиз сүйүшкөндөр баштарын кошушкан. Кермахун менен Каныбек жөнүндөгү чуулар абдан күч алды. Көмүскөдөн көрүнүүгө чыкты. Турфандагы Кермахунга улуу чаттагы Түлкүбекке жиберген Супахандын кишилери келелек. Каныбек оорусунан абдан айык элек. Анын айыгышына кароо өтө кооптуу болгондуктан бүгүн түнү жөнөп кетүүгө 3 күндөн бери даярдык көрүлгөн. Бул даярдыкка Личан, Даутахун, Гүлсарахан, кала берсе Чувейху, Жалилахун аксакалдар дагы катышты. Кокус шек алдырып коюп, шермендебиз чыгабы деп Айбадак менен Самсахун гана аргасыз катышпады. Апа аттардын чөбү кыйнап жиберди. Ыгы келсе шаардан тышкары бир жерге чыгара турсам кантет деп Анархан мурдагы күнү энесинен суранганда, мейлиң, бирок кайда чыгарасың? Баса Кашкар дарыясынын боюнда Батмахандын малайлары бар. Мен кат жаздырып берейин. Алым жеткирип келсин деп Супахан кат жаздырып, дайынын айтып туруп кайта айныган. Кантип 4 жоргону күндүз Сепилдин дарбазасынан чыгарып кетүү жөнүндө Анархандын ою ордунан чыкпай калган. Өзүнчө чыгарып жиберүүдөн мындай таанымал жорголорду бирөө көрсө, кокус шек алдырып коёмбу деп чоочулаган. Сатып алынган 2 атты күндүз Жалилахун алып кеткен. Башка жүктөрүн эшек артып, Даутахун менен Личан Гүлсараханга чачпак жамынтып алып, түндө бул куроодон жүктөп, эртең менен дарбаза ачылганда сыртка чыгып кетишкен. Бирок иштин эмкиси чатак болду. 4 ат менен Алым, Анархан, Дарьяхан үчөө кантип дарбазадан чыгып кетүү керек? 4 жоргону сатып жиберип, башка ат алууну ойлошсо дагы мүмкүндүк болбоду. Бул 4 жорго бүгүн Кашкар шаарына белгилүү. Демек, андай аттарды ким чыдап сатат, ким кайда батырат? Анархан менен Алымдын айласы кетти. Дарьяхан болсо эмне болорун билбей, үрөйү учуп, жүрөгү алып учууда. Күн дигер болду. Бул убакка чейин келебиз деген Анархандын жоктугунан Каныбектин санаасы тынбады. Жалилахундун эшигин тындырбай улам үйгө кирип кайра чыгып турат. Өзү барып кабар ала албады. Секунд айдай, минут жылдай болуп созулса дагы, Сепилдин дарбазасы жабылар убакыт болуп бара жаткандыктан аябай шашылат. Анархан менен Алым кандайча кылып дарбазадан аман-эсен чыгып кетүүнүн амалын таппай терең ойдо капалып отурганда, Супахан келип куроо жайды, аттарды карап, мына бул аттардын туягы эмне болгон деп жорголордун туяктарын текшере баштады. Туяктары өсүп кетти. Кокус бир жерде жаза басып алса, туяктары жарылып, мал болуудан чыгып калат, деди Алым. Анан эмнеге жондурбайсыңар? Салахун такачыга алып барсаңар, бир паста жонуп бере салбайбы деп Супахан кара жоргонун алдыңкы колун көтөрүп, туягын карап, «Төө, ушинтип дагы мал багасыңарбы?» деп адатынча айкыра баштады. Кандайдыр бир сонун акыл пайда болгондой, Алымдын өңүнө кубаныч кирип, көздөрү бажырая түштү дагы. Мени аттардын туягын жондуруп келүүгө жумша дегендей кылып Анарханга жаңдады. Эмесе 4-өөнү тең алып барып, туяктарын жондуруп кел. Кокус жарылып калса, уят болобуз деп Анархан Алымды шаштырып калды. Сен Салахундун дүкөнүн билесиңби? Деди Супахан. 1 жылдан бери жүрүп, ал көк ала сакал чалды. Кантип билбейин апа деп. Алым жорголордун бирин жайдак мене салып,
үчөөнү жетелеп жөнөп калды. Анархан жеңе деп алым короодон чыгып тура калды дагы. Бекер жонуп бер дегеним уятко деди. 20 даачан берсе болор дейм деп. Анархан Супаханга акырын карады. Мен айтты десең бекер деле жонуп берет деп Супахан көтөрүлүп койду. Апаңды эптеп жаздыр. Эгер кечигип калып дарбазадан чыга албай калсаңар, Жалил ахундун үйүнөн жогору калың бактын ичинде болгула деди дагы. Алым дарбазаны жапканы жаткан Дарияханга шыбырай жөнөп кетти. Дарияхан эч нерсе айта албады. Жүрөгү түрсүл кагып, бир шумдук боло түшкөн сыяктанды. Апаке, мен сизге барайын деп жаттым эле. Өзүңүз келип калганыңыз ырас болбодубу деди Анархан. Бирок жүрөгүн токтото албагандыктан дагы айтайын деген сөздөрүн айта албай боолуга түштү. Эмне үчүн кызым деп Супахан эң бир мээримдүү энече жылмайып Анархандын алдына келип тигиле калды. Менин жамандыгымбы же жаштыгымбы? Сизге баягында тилим тийип калды. Батмахан эжеме дагы тилим тийген, ошондуктан кетирген күнөөмдү суранып, бүгүн алдыңарга түшөйүн дедим эле. Буга эмне дейсиз? Менин жаштыгыман же жамандыгыман кетирген күнөөмдү кечирсең энекебай деп Анархан жашыңкыраган үнүн чыгарып Супаханды кучактай калып кысып койду. Эмне дейсиң балам? Эң жакшы өз күнөөсүн мойнуна алып, алдыңа түшөйүн деген адамды ким жаман көрсүн деп. Супахан өтө эле мээримдүү, бейпил эне өңдөнүп, кандайдыр бир ырайым өңүнөн көрүнө түшкөндөй болду. Кулдугум бар апаке, рахмат кулдугум бар. Бирок апаке, өзүң жакшы көргөн байбичелер болсо чакыр. Аларга бир көйнөктөн кийгизип, баталарын алайын. Сиздин өзүңүзгө бир сыйра кийим жасадым. Ал кийимди калк чогулган тойдо кийсеңиз, ошол чогулган элдин баардыгы сиздин кийимиңизди карап мактап турбаса, мени өлтүр апаке, жөн эле мууздап ташта деп Анархан жаш баладай эркелеп Супаханды кучактай көтөрүп тегеренди дагы. Дарияхан, үйдөгү апама деген курчунду алып келсең? Апама көйнөгүн гана көрсөтүп коеюн. Дарияхандын жүрөгү оозуна тыгыла түштү. Бул Супаханга арнаган кайсы курчун деген суроого жооп таба албай дилдеген бойдон туруп калды. Каныбек түрмөдөн чыгып, мурунку көксөгөн тилектери басылып, эми мындан кетүүгө бел байлашкандан кийин Анархан Ажарга белек даярдоого киришкен. Кайын энеси Ажар менен кайын сиңдиси Сакадайга гана эмес, Карып менен Гүлүканга дагы бир сыйрадан кийим жасаган. Кимдир бирөө келе калса, ички эшикти беките салып жүрүшүп, Гүлсарахан, Дарияхан үчөө күндөп түндөп иштеп, эң акыркы Сакадайга деген көйнөктү жана гана бүтүрүшкөндүктөн ал кийимдер салынган курчун мында калган. Эмне дейсиң? Алып чык аркы курчунду деп Анархан ачуулангандай сүйлөдү дагы, өзү жүгүрүп кирип курчунду көтөрүп чыкты. Ажарга деп жасалган көйнөк менен 5 мантты курчундан Анархан сууруп Супаханга көрсөтү. Мына апа, башкасын карабай эле койсоңуз да болот. Энеме эмне белек алып барышты, өзүң бил. Энем жибек эмес, ыштандык бөзгө дагы жарбаган киши деп Каныбек бая күнү муңайыштуу айткандыктан Анархан Ажарга деген кийимди өтө мыктап жасаган. Супахан байдын катыны болуп, эл кийбегенди кийип, эл ичпегенди ичип жүрсө дагы, мындай түркүм сонун гүлү бар ак жибек көйнөктү өмүрүндө кийген эмес. Кийген кишини көргөн да эмес. Чулок жең кылып жасаган кара жибек лампүктө, анын кыркай этегине, сырткы өңүрүнүн жээги менен мойнуна жана эки жеңине жээктей кундуз кармалган 5 мантты өңүндө көрмөк түгүл, түшүндө да көргөн эмес. Супахан Дарияханга карап, күзгү дегенден башка эчтеке айта албаган. Ал өзүнүн сыртындагы 5 мантын чече салып, көйнөгүнүн сыртынан ак жибек көйнөктү кийип, анын үстүнөн кундуз жээктеген кара лампүк 5 мантты кийип, Дарияхан кармап турган күзгүгө көрүнгөндө, ал өзүн өзү тааныбай, кандайдыр бир керемет менен
күзгү ичинен пери кызы көрүнө калгандай боло түштү. Рахмат деп Супахан Анархандын эки бетинен эки өптү дагы. Бүгүн Кашкар элинин алдында көрүнүп тургандай чоң кубанычка батуу менен, эми биздикине качан бармаксың жаным деди. Азыр апаке. Алым келе калса эле аттарын жайланыштырып коюп, ана мынаны көтөрүп алып барам. Эртең экөөбүз Батмахан эжекемкине барабыз. Анда мында турбай, үйүңө барып даярдана бергин дебейсиңби деп Супахан кийимдерин кайра жакшылап чече баштады. Аны өзүңүз эле билбейсизби, бирок апаке, жакшы байбечелерден чакыргын. Анан Тупахан, Умухан, Жийдехан, Апизахандарды дагы чакырып койгон апаке. Ошол байдын ушакчы кыздары менин сизге бергенимди көрүп турушсун. Кыскасы дапты чалдырып, чилдирманчыны айттырып койдум дечи деп Супахан чоң тойгон каздай майпаңдап көчөгө карай жөнөдү. Баланча адам түкүнчөдөй тартуу менен алдыңызга түшөт экен десе, башка иштеринин баардыгын токтотуп коюп, ошол адамды күтүү, анын тартуусу менен элге мактануу Супахандын эң жакшы көргөн кесиби боло турган. Эгер мындай учур боло кала турган болсо, ал адам жөнүндөгү мурунку ойлоп жүргөндөрүн унутуп коюп, ошол адамдын тартуусу жөнүндө гана ойлоп кала турган. Ошондуктан Анарханга айтайын деп келген Кирмахун жөнүндөгү уккандарын айтпай, жана Анархандын кандай кыяпатта тургандыгын байкабай жөнөдү. Бул кызык иш. Эгер Анархандын тартуусу ошончолук жакшы боло турган болсо, анын күнөөсүн кечүүгө туура келет. Бирок Кирмахун менен Суннахунга тигиндей деп кат жазып койгонум кандай болот? Мейли, анын амалын табаармын. Өтө кыйынчылык болуп бара жатса, алымдын гана мойнуна баардык күнөөнү арта салууга болот деп Супахан ойлонуп отуруп, үйүнө кандай жеткенин байкабай да калды. Самсахун менен Айбадактын буту колун жерге тийгизбей, бирин чакыра турган адамдарына, бирин бере турган тамактарына чуркатты. Айнысаханды шаштырып, үйүнүн ичине килем килчесин салдырып, асыл кийимдерин көрүнөө жерге илдире баштады. Малайы Зымынахунга дагы тиешелүү иштерди тапшырды. Чакырткан аялдары келип, тамашасы кызыды. Кемпирлер дап чалып, жаштары чилдирман айта баштады. Бирок Анархан кечикти. Тез чакырып келүүгө Зымынахунду жөнөттү. Бек, аберди жигитке ажалдуу кийик жолугат болуп, ойлогонуң ордунан чыкты. Каныбек аман чыгып, баардыгыбыз санааны бастык. Каныбек жөнүндө Зуннахундун энеси изденип жатат имиш деп угабыз. Албетте алар эч нерсе кыла алмак эмес. 1 жыл, жарым жыл көрүнбөй койсо, аны өзүнөн өзү унутушмак. Дурус, ал иш андай болсо, эми той маселеси кандай болот деп кечээги түнү аппак кожо менен Шаңыя алымдын жообун күткөн. Бул эң жакшы тилек. Сукурдун тилегени эки көз дегендей. Ар кимдин тилегени жакшылык. Мен бул тилекке азыр дагы даярмын. Бирок биз кызыбыздын тоюн үйүбүзгө беребиз деп эн атам чатак кылып жаткан көрүнөт. Эмнеси болсо дагы келишсин деп ата-энемди чакыртып жибергенмин. Бүрсүгүнө келишет. Ошондуктан Гүлсарахандын тоюнун жообун ошолордун келишине калтыралы. Шаңыя менен Дарияхандын тоюн бүрсүгүнө берели деп алым эртеңки күндү болжогон. Шаңыя тойго керектүү нерселерин арабага салдырып алып жеткирип келүү максаты менен, айрыкча Дарияхан Гүлсарахандар менен тамашалашып отуруп келүү максаты менен аппак кожону ээрчитип мурун жолугушуп жүргөн Осмонахун байдын үйүнө келип калышты. Дарбазаны урушту, чакырышты, эч ким жок. Маңдайкы куроодон Осмонахун байдын бакчачысы чыга келди дагы. Келиң, бегим, кожом деди. Бул үйдөгүлөр кайда кеткенин билбейсиңби дешти. Кайда кеткенин билбейм, айтор кетишкен. Кыздары түштөн мурда эшекке жүктөрүн артып кетишкен. Алеги кыздын агасы бар го? Кайсынысы? Кайсынысы экен кайдан билейин?
Анысы жана күн батаарда бүркөнчүк жамынган эки аялды ээрчитип алып кетти. Мына кызык, кайда барасыңар деп сурабайсыңарбы? Кожом, үйдү Осмон Ахун байдан өзүңүздөр алып бергенсиздер. Бейдарат эч ким бул короого кирбегиле деп өзүңүз айткансыз. Ошондуктан ал адамдар көчөдө турганда тышка чыга албай калганбыз. Өзүңүздөр келип кетип жүрдүңүздөр. Эмне кылып, кимге келип жүргөнүңүздөрдү мен кайдан билем? Ачкычты Осмон Ахун байга берип кой дешти дагы кетишти деп. Бакчачы тамга сүйөнүп отура кетти. Шаңыя менен Аппак кожо эшикти аштырып үйгө киришти. Эч ким жок. Осмон Ахун байдын мүлкү аман турат. Шаңыя алайып Аппак кожону карады. Аппак кожо алайып Шаңыяны карады. Бирок бирине бири эмне дээрин билишпеди. Тек жакшылыктан үмүттөрүн үзүшпөй, баштарына кара туман ойноп, караңгыда түнсүз сазга баткандай экөө эки жерге каткан боюнча туруп калышты. Жаман көргөн адамы болсо дагы ыгы келе калганда көтөрө чалып мактап жиберүүгө Супахандай уста, бал тил бул Кашкарда жок эле. Кудайым, мунусуна да шүгүр. Өз эримен туулган бала деген ушул, болбосо башка бирөөнүн кызы. Бир сыйра сонун кийим тигип менин алдыма түшөбү? Силердин батаңарды алайын деп ойлойбу деп Супахан аңыраңдап мактанып жатканда өңү кумсарып Зымын Ахун кирип келди. Эмне, келиштиби? Деп Супахан ордунан турду. Ким келет? Такыр эч ким жок. Дарбазасы ачык. Эшиктери аңырайган. Үйүнүн ичи жылаан сыйпагандай. Короодогу жорголору да жок, деди Зымын Ахун. Супахан бакырып чалкасынан кетти. 4 жоргону токуп, үстүнө бирден куржун салышты. Бирок эки атка башка жүктөрүн жүктөп, алымдар кийимдерин кийишти. Каныбектин акылы боюнча камдалган эки элечекти Анархан менен Дарияхан кийди. Бирок мурун элечек кийип көрбөгөндүктөн төбөлөрүнөн басып турган сыяктуу сезишет. Каныбек балам, эч болбоду дегенде, дагы 10 күнү дарыласам болот эле. Иш шашылыш болуп калды. 1 айга жете турган дарыңды камдап бердим. Мен айткандай кылып, дагы 1 ай дарылансаң, бардык илдетиң жоголот. Эми кош, кокус бул тарапка келсеңер, мени унутпай жүргүлө деп Джувейху Каныбек менен алымдын колдорун кыса кармап берген сыйлыктар үчүн алкыш айтты. Жаштайыман карчылыкты көп көрүп, өткөн жылы кемпирим өлүп, Даут Ахун экөөбүз кур болуп калдык эле. Гүлсарахандай келиндүү кылганыңар үчүн 1000 рет алкыш деп Жалил Ахун алым менен Каныбектин бетинен өөп, Анархан менен Дарияхандын колдорун кайта-кайта кысышты. Кошкула балдарым, бизге кылган жакшылыгыңар үчүн силерди эч качан унутпайбыз деп Каныбек алым, Анархан, Дарияхандарды эмелик жүрөгүнө кайта-кайта кучактап кысты. Санжы болсо күлүңдөп миң кайталап алкышын айткандай чөгөлөй отура калып эки алаканын беттештире. Башын бир нече жолу ар кимге башын ийди. Түрмөдөн Каныбек менен бирге чыккан Чанчиндин агасы, анын жанындагы уйгур экөө айта турган алкыштарын алда качан айтып түгөткөндөй, азыр айтууга алкыштан башка сөздөрүн таппагандай, Каныбек алым менен кайта-кайта кучактап көрүшүштү. Чанчиндин агасы ыйлап да жиберди. Эң акырында Ле, Даут Ахун, Гүлсарахан үчөө коштошушту. Алар бирине бири акылдарын айтышып, улам кайталап кучакташып, өбүшө коштошушту. Кош айтышып бүтүштү. Каныбектер атка минип, какша алга карай жүрүп да калышты. Энеге кубанычын билдирген балтыр бешик баланын көзүндөй болуп, асмандан сан жылдыздар жыбырап жайнады. Кубанычка кубаныч кошкондой безенип булбул сайрады.
бактынын шамы болгонсуп, жүрө турган жолду дааналап көрсөткөнсүп, таң алдында чолпон жаркырады. Ооба, таң алдында чолпон жаркырады. Буларга тилектештердин бардыгы уядан учкан балапан акмалагандай болуп, кетип бара жаткан төртөөнү карашты. Ооба, Каныбектердин карааны көрүнбөсө дагы, көздөрүн айрыбай чыгыш тарапты карап турушту. Алардын чындап эле кеткенине көптөн кийин ишеништи. Ли менен Дауыт Ахун таңдын атканын байкады. Таң алдындагы жаркыраган чолпонду карап туруп, бирине бири достуктун антын беришкендей кучакташып калышты. Кайгылуу Кашкар. Каныбек менен Алымдын Алайга барып келгенине бүгүн 3 күн болду. Бирок көздөп барган максаттары ордунан чыкпады. Ош жака барып, чоң койчу менен жапектерге учурашып кеңешүүгө мүмкүндүк болбоду. Биринчиден таанылып калабызбы дешип чоочулашса, экинчиден калемпир таңсык болуп жатат деген кабарды угушуп тим болушкан. Канчалык чекмелип такып сурашса дагы, өлгөн дегенден башка Бегайымдын кабарын уга алышпады. Түн ичинде акырын барып, Эсенге, Жумага, Кебекке жана башка жакшы санаалаштарына жолукту. Алар дагы Бегайымды өлгөндөн башкага чыгарышпады. Баягы Акмат молду түрмөдөн чыгып, Ошто жүрөт, бирок бир бутунан ажырап, кайырчылык кылып калыптыр дейт деп Жумадан уккан. Караколдун башын ашып, ноокат аркылуу барып, Акматты бир көрүүгө кумарланса дагы, анын түрмөдөн аман чыкпагандыгына Каныбектин көзү жетпей, жана анын кайда турганын билбеди. Көк суудан чоң атасы менен чоң энесине түн ичинде жолуккан. Бечара Урум менен Турум өлгөн уулу сансыз тирилгендей айтып түгөткөс кубанычка батышты. Келер кетер сөздөрдү да айтышты. Бирок Айдарбек татканын каарынан улам Акжал менен Каныбектин чуусу эмдигиче басылбагандыктан Урум менен Турум жалгыз улагын союп берип, Алым менен Каныбекти бат эле түн ката кайра узатышмак болчу. Улуу чаттан Алай кууну көздөй жүрүп, чоко чалга барып, ажардын тапшырган аманатын берип, бир сыйра кийимин кийгизип, алтын көкүл Раушанын дайынын айтып, анын кызы Анарханга үйлөнгөндүгүн билдирип, аябаган зор кубанычка бөлөп, Акжалды башы менен жолойго кыйган. Чоң койчу менен Жапектин Акматтын амандыгын билип, анык кабар алып келүү үчүн Жуманы чакыртып алып, чоконун атына мингизип Ошко жиберген. Ал келгенче жата берүү пайдасыз болгондуктан, 1 ай жарым айдан кийин кайра келерин билдирип, Каныбек менен Алым жүрө беришкен болчу. Каныбектердин Кашкардан келгенине мына бүгүн 3 ай 5 күн болгон. Бирок багалчакты сыйгызар жер табышпады. Каныбек балам, чын эле кетесиңби? Чын эле эркиндикке чыктыңбы балам? Жок, түрмөдөн бошоп чыкканың менен эркиндик таңы сага үйүн тигип койгон чыгар. Рас ошондой балам. Эркиндиктин өргөөсүн кол менен тикпесе, өзүнөн өзү тигилип калбаган чыгар. Ойлонуп иш кыл. Кош, бизди унутпа. Колуңан келсе жардам кыл деп Каныбек түрмөдөн чыкканы жатканда бир Кытай чал сакалын жашка жуунтуп туруп айткан эле. Бул сөздөр Каныбектин ичинен чыкпады. 3 айдан бери тиги жагы Алай, бул жагы Атбашыга чейин барып келди. Бирок ээн эркин жашап, байпагы макмал болуп, мамырлап жаткан эмгекчилерди көрбөдү. Теңсиздик, кайгы, зар, кандуу жаш. Айрыкча анын көрүүгө көксөгөнү чор тамандар эле. Алардын эч кимисине жолугуп, дайынын билгизе албады. Канткенде мына бул зарлаган эл эркиндиктин өргөөсүн тигип, бөдөнөчө корголобой эркин жашашат деген суроо күндөн күнгө күчөй баштады. Кандай болсо дагы Акматтын чыкканы рас болсо, андан ары Ошко барууга бел байлады. Бирок буйгаттуу бурулуштун
кардуу боронундай болуп, туш тараптан кайгылуу каң шаарлар чыга баштады. Жаман үйлүү жардылар борошону чилдени кандай сезсе, Каныбек да бул каң шаарларды ошондой сезди. Ал кабарды бирде бала чагында уккан кандуу шамал жомогундай, бирде арыктын жанын, семиздин канын алуучу каардуу катуу сууктай, бирде жер жүзүн үйүр каптап келе жаткандай сезди. Бирде каргашалуу калың чууга учурап, жазыксыз кандар төгүлүп жаткандай көрүнөт. Бул каң шаарлардын түбүн ойлоп келгенде, Каныбек эмне кылаарын да билбей кетет. Жалгыз Каныбек эмес, алымдын анын жездеси Белектин дагы айласы кетти. Кана кандай кептер бар? Зуннахундун жар чакырганы жөнүндөгү кабарлары кандай экен деп Беки Төлөгө карап, сакалын сылап, таноолорун эдирейтти. Беки черик элинин ичинен чыккан чоң бай жана чоң иштерди бийлеп жүргөн аксакал. Төлө болсо атактуу манап, бирок Төлө десе аны эч ким билбейт. Бул какшаалдагы чериктер эмес, катуу бакыттагы жоош, чоң багыш, жедигер, мундуз жана кыргыздын башка урууларынын бардыгы билет. Ал өзү чарчы бойлуу кара киши. Жашы 50дөн жаңы гана эңкейип, өңүнө караган адам. Анын жашын 40тан көп ашырбайт. Аттуу баштуу адамдардын бардыгына Зуннахун кат жаздырып жибериптир деп. Төлө кызыл жибегине оролгон катты Бекиге берди дагы. Бул катты Соорундатка атайын сизге берди. Бул 2 катты көрүңүз, оюңуздун бардыгы ачык болуп калат деп Төлө сунган колун жыйнап, отургандарга бир карады дагы эгин көтөрүп сакалын сылап койду. Беки менен Төлөнүн айланасында бир канча адамдар отурса дагы, кат тааныры жок болгондуктан Беки киши чаптырып Эсенбай молдону чакыртып келди. Салам алейкум бектер деп Эсенбай молдо Беки менен Төлөнү баш кылып бир тобунун колун кармап амандашты дагы. Чөктүшүп отура калып, 2 колун жайып, жылаган менен арбашкан кой ооздонуп, бир топко оозун бүлкүлдөтүп бата кылды. Молдоке, бул отургандардын бардыгы ак кагазга сокур экен. Мына бул катты окуп берсин деп чакыртты. Балким жаназа окусун деп чакырткан экен деп жүрбөңүз деп Беки тамашалап күлгөндө, отургандардын бардыгы дуу күлүп жиберишти. Демек, жаназадан башка жерге барбайт экенмин го деп тамашада болсо, эл дуу күлгөндөн улам. Эсенбай молдо теригип кызара түштү. Тамаша кеп молдоке, тамаша кеп деп Беки кичине оңтойсуздана түштү дагы. Бул каттар өтө даңктуу адамдардан келген экен деп 2 катты тең Эсенбайга берди. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Эсенбай катты алды дагы. Мурутун серпе турган кичинекей түкөртү менен каттардын тегишин сөгүп катты окуй баштады. Дугай салам бизки ва сизге, яндан артык көрүүчү черик элинин бийик даражалуу аксакалы жана кызыр колдогон кадыр барктуу карыя атабыз Бекигедир. Кашкар шаарында туруучу балаңыз Зуннахун Бектендир. Бек ата, мен ушундай бир кыйын окуяга жолуктум. Балким ал окуялар жөнүндө угуп калган чыгаарсыздар дегизип, Эсенбай молдо каттын аягына чыкты. Каныбек белгисиз болуп качканы. Жалгыз эмес, Кермахундун үй бүлөсүн, бир канча мүлкүн жана 4 жоргосун алып качып кеткендиги отургандардын бардыгына маалым болду. Бирок ким аркылуу, кайда качкандыгы белгисиз. Катта божомолдор эч нерсени ачык айтпайт. Ой оңбогон итей деп Беки эмнегедир ачуулангандай болуп отурду дагы. Соорундатkanын катын окучу деди. Эсенбай Соорунбай датканын катын окуп отурду дагы. Жогору жагы мына ушундай жазылган экен. Эми бул жагы кызык көрүнөт деп Бекиге карап алды дагы. Катты
узарта окуду. Чындыгына келгенде, бир бууранын өлүп калышы эч нерсе эмес, бирок анын намысы кыйын беки. Ыйык көтөргөн буурасын өлтүрүп койгондо деле Соорундатка эч кимди эчтеме кыла алган эмес деп айтчу элдин сөзү жаман. Мындай сөздөр мени тирүүлөй көргө көмөт. Төөчүнүн айтууна караганда жана анын белгилерине караганда буураны өлтүргөн адам сенин элиң тараптан келгендиги анык. Кудай дешкен куда сөөктүктү, тамашалашкан курбулукту, илгертен берки журтчулукту бирибизден бирибиз сыйлап кадырлагандыкты эске алсаң, буураны өлтүргөн адамыңды чыгарып берген беки. Илгертен бери ынтымактуу элек. Эми элиңден чыккан бир тентегиң үчүн бузулушпайлы? Өткөн күздөн бери элимдин арасын артып жатып чарчадым. Өлгөн буураны да, буураны өлтүргөндүн атын да кеп сойдуруп, кургаттырып койгомун. Келип, конуп, көрүп кетсең да болот. Буураны өлтүргөн адам атынын башын кесип көөм кетиптир. Төөчүнүн божомолу боюнча издетип жүрүп, атынын башын дагы таптырып алдым. Ал ат жерде кашка, тиштерине караганда жаңы асый, камчы жаккы кулагы артынан оюк. Аттын өпкөсүн жана сөөктөрүн көргөндөр чабылып жүргөн ат болсо керек дешет. Бирок чабылып жүргөн ат экенин таансаң дагы кулактарындагы оюгу өз элиңдин эни экендигин тана албассың беке. Чын-чынына келгенде тандырып да жибербеймин деп дагы толуп жаткан сөздөрдү жаздырган Соорундатkanын катын Беки окутуп укту. Отурган элдин бардыгы окуянын чын төгүнүн өздөрүнчө териштирип бүтүштү. Буураны өлтүрүп адамды таап берүүгө Беки менен Төлө баштап батада кылышты. Бирок жерде кашкаттуу биздин элде ким бар эле деген суроо бардыгынын башына куюндай ойноп өкүм сүрө баштады. Малдуулардын бардыгы тегиз чөбү кенен, суусу мол чоң жайлоодо. Жайып жетишпей калган орто жана кедей чарбалар бөксө жайлоодо. Береги суунун боюндагы эски тутулуу кара үй карыптыкы. Анын жанындагы томподой ак өргөө алымдыкы жасалганына 3 гана күн болду. Карыптын үйүнүн күнчыгыш жагындагы ак өргөө Каныбектики. Анын жасалганына 2 айча болуп калды. Анаш, баягы жүндөрүң кайда? Мага алып берчи, бекер отурганча эптеп тытып коемун деп. Ажар чыгдан тараптан чыккан табышка карап кулагын көтөрдү. Жакшы көргөн байбичеси бир үйдөн тамак сурап ичүү, кээде сугалактыгын коюшпай акырын уурдап ичүү айыл арасындагы кээ бир кыз келиндердин адаты болот го. Айрыкча бул адат Ажардын кыз келиндеринде. Сүйүмкан менен Дарыяхан Анархан жокто Ажардын үстүнө акырын киришип, сүттүн үстүн калпып, талкан мыкчып жегенди жакшы көрүшө турган. Айрыкча буга кызыккан Сүйүмкан. Эмне үчүндür бул адат ага абдан кызык көрүнө турган. Ажардын үнү чыкканда Сүйүмкан менен Дарыяхан үндөрүн чыгарбай акырын күлүп жиберишти. Ажар шек ала түштү дагы. Арамдар. Анархан келдиби десем, баягы окшошкон 2 арам келип баштан таңганы жаткан го деп. Мээримдүү мүнөз менен күлүп, чыгдан тарапты көзүн чоң-чоң ачып карап алды. Кой десем болбой, Дарыяхан уурулук кылып жатат деп Сүйүмкан каткырып жиберди. Өлүп кетейин энеке, мен эмес. Кой десем болбой, энем өзү сүттүн үстүн калпып, талкан аралаштырып жеп койду деп. Дарыяхан күлдү дагы, колундагы акыркы сугум талканын Ажардын оозуна салды. Садагаңдар, жегиле, жегиле деп жылмайып туруп, силер сыяктуу эркелеп келин болуп көргөнүм жок. Бирок жакшы көргөн үйүнөн ушинтип тамак жеш кыз келиндер үчүн кызык болуу керек деп Ажар акырын улутунуп койду. Кыз келиндердин бардыгы эле кайдан уурлук кылсын энеке, бирок Дарыяхан экөөбүз сен отурганда тамак уурдап эле жегибиз келип турат деп
Сүйүмкан каткырды. Кийинки күндөрдө Каныбек менен бир үйдө адамдар 2 өргөө жасап 3 үйгө бөлүнүшкөн. Чоң үйдө Карып менен Күлүкан, чоң өргөөдө Ажар, Калыбек, Анархан, кичи өргөөдө Алым менен Дарияхан, Сакадай болсо 3 үйдүн ортосунда. Бул ынтымактуу бүлөлөр 3 үйгө бөлүнгөнү менен көп учурларда бир гана үйдөн тамак ичишет. 3 үйдүн отунун алып, от жагып, тамак жасап берүүчүсү Дарияхан. Ал тамак жасамайынча башкалары эч качан тамакка кийлигишпейт. Эмне үчүн антесиңер деп Ажар көзүн ачып жуумп, күлүмсүрөп эмне деп жооп берер экен дегенсип Дарияхан менен Сүйүмкан тарапка кулагын түрдү. Эмне үчүн экенин өзүбүз да билбейбиз энеке деп Сүйүмкан оозун сүртүп Ажардын жанына отура калып, энеке бери кылчы, башыңды карап берейин деди. Чындыгында шырп алдырбай, акырын кирип, дабыш чыгарбай бир нерсени уурдап жеп жатышканда Ажар кулагын түрүп эшик тарапты, чыгдан тарапты элеңдеп тыңшап карай бериши Сүйүмкан менен Дарияхан үчүн өтө кызык бир нерсе сыяктуу болуп туюлаар эле. Анын үстүнө алар тойбогондуктан эмес, Ажарга эркелегендиктен уурдап ичүү кызык көрүнө турган. Дарияхан тыштан чыккан аттын дабышын шыкаалап карай калды эле. «Эже, акем келди» деди. Сүйүмкан ордунан тура калды. Жаагынан чыгып турган чачын ары кымтып, жоолугун оңдоду дагы. Дарияхан чыгыданын алдына барып тура калды. Каныбек Алымдан 3 күнү мурун төрөлүп, аяк алып ичээрлик улуу болгондуктан Дарияхан Каныбекти аке деп тергөөчү болгон. Анархан Карыптын үйүнөн чыкты. Дарияхан жүгүрүп чыгып, Каныбектин атын алды. Анархан Каныбектин өңүн көрүп эмнегедир чоочулагандай элеңдеп, «Эмне болду? Эмне үчүн алайга барбай кайра келдиң?» деди. Каныбек Анархандын суроосуна жооп бербеди дагы. «Жездем үйдөбү? Алым кайда?» деди. «Үйдө уктап жатат» деп Дарияхан акырын гана жооп берип төмөн карады. «Жездең деле үйдө» деди Сүйүмкан. «Тезирээк бери чакырып келгилечи» деп Каныбек үйдүн көлөкөсүндөгү көккө отура кетти. Алда кандай укмуш болуп кеткендигине түшүнө алышпай, Белек, Карып, Күлүкан, Ажарлар баштап үйдөгүлөрдүн баардыгы дүрбөп Каныбектин жанына келишти. Күн кечпешим, тоо ичин ала көлөкө баскан. Толукшуган жайдын мемиреген кечки жели денеге сүйкүмдүү болуп турат. Бирок желге эркелеп бийлеген түрдүү жыгач өсүмдүктөрү жок. Суунун боюна өскөн кара кыяк, теге күн тийбеген тескейлерге өскөн бетегелер болбосо, баардык тоо тоногон нардай тартайып турат. Түрдүү түйшүк, төмөндөгөн зомбулук жоруктардан алда качан жүрөгү өлгөн Ажардын өңү кумсарып, муундары калтырап. «Дагы эмне шумдук болуп кетти садаган?» деди. Каныбек айландыра карап, элеңдеп турган эмелердин жүрөгүн түшүрүп, үрөйүн учурбоо үчүн сөздү кайдан баштаарын билбей бир аз токтолуп тура калды дагы. «Чоочубагын энеке, корко турган деле эчтеке жок. Алай тарапка барууга аттансам дагы түрдүү себептер менен акылдашууга кайра келдим. Ал себептер деле жаңы эмес, баардыгы баягы угуп жүргөнүңөр. Жаңы кабар эле Алымдын соорундатканын буурасын өлтүргөндүгү жөнүндө» деп Каныбек өтүгүнүн кончун тартып койду. Отургандардын баардыгы дагы кандай шумдукту ойлоп жиберер экен дегенсип Каныбекке карап ого бетер жалдырап тегилишти. «Мен кече мындан чыгып, биз жөнүндөгү кабарлардын түйүнүн чечмелөө үчүн кадимки Бекиникине барып кондум. Алар мени тааныбагандыктан ат башыдан Кашкарга бара жаткан бир кыргыз байбачасы болуп көрүндүм. Анда мен жөнүндө Керимахун, Зуннахундар жөнүндө көп сөздөр болуп отуруп, акыры Алымга келип токтолду. Беки менен Кара Чечен бул жердеги элдин жерде кашка аттуусунун баардыгын каттатып алыптыр. Бирок өздөрү анык тааныбагандыктан түрдү шылтоо айтып танып кетеби деген ой менен соорондаткага киши чаптырып, баягы өзүң бутун тушап атын минип кеттим деген
кара сакалды алдырыптыр деп Каныбек Алымга карады дагы. Ал кара сакал сенин өңү түсүңдү, жаатыңдагы тагыңды ай күнөө айтып отурат деди. Отургандардын көз алдыларына түрдүү шумдуктар элестей баштады. Алымга эч кандай жамандыкты кыйбаганын билдиришкендей бардыгы тең аянычтуу көз менен алдыртан Алымга карашты. Ал кара сакалы эмне кылмакчы экен деди. Сабырсыз Алым. Беки менен Кара Чечендин менин суроолорума жооп бергенине караганда, алар жерде кашкаты бар адамдардын бардыгын чогултуп, ошол кара сакалдын алдына көрсөтүшмөкчү. Алым, сен атыңды эмне кылгансың деп мурдагы күнү 50 башы сенден сурабады беле? Ооба. Анын эмне үчүн сурап жүргөндүгүнө мен эми түшүндүм. Жел болмоюнча чөптүн башы кыймылдабайт. Ошондой себеби бардыгынан алдыртан териштирип сурап жүрсө керек. Айткандай дагы бир укмуш. Биздин айылда бир эле Алым деген шук жигит бар эле. Ал күздөн бери жоголуп кетип, келгенине бир кыйла болду. Анын жанында бир чуучун жигит бар эле. Аялы уйгур кызы. Минген жорголорунун түрү түсү мындай деп бизди дааналап, ушул айылдан бирөө Бекиге кат жазыптыр. Бекинин айткан сөздөрүнүн удулуна караганда, ал катты жазган 50 башы көрүнөт деп. Каныбек улутунуп койду дагы. Айтмакчы, Зуннахун соорундатканыкына келиптир. Жанагы биз жөнүндө жазылган катты берип, жоголгон жорголордун түрү туура келеби деп Беки Зуннахунга кечке жуук киши чаптырыптыр. Албетте жорголордун түрү түсү туура чыгат дагы деп Алым улутунуп койду. Кудай өзү жакшылыгын бербесе, мунуңар өтө суук кабар балам деп карып үшкүрүп бир аз тунжурап турду дагы. Бул кабарлар бир жаңсыл болгучу Алым бир жака бара турса кандай болор эле деди. Ошентип эле чайланайындар деп күтүлбөгөн жерден аягы табылбагандай кубана түштү ажар. Шумдуктун оту ошондо жанбайбы аба? Маселен биз бир жака кетип калсак, Беки менен Кара Чечен келип калса, анда айлаңыз эмне болмокчу деди Каныбек. Бардыгынын жылдыздары жерге түшүп, кабактары бүркөлүп, добулдуу кара булуттай калың ойго киришти. Бет-бетинче тунжурашып, узун санаанын учу кыйрын жортушту. Бирок барууга тоо, басууга жер таппагандай бүтүн көрүнүштөрү өзгөрүлүп, эки буту бир кончуна тыгылган сыяктуу. Баятан бери бутуна конгон чымчык менен ойноп отурган Сакадай дагы оюнун токтотуп, бир балекетти сезгендей көзүн жашылдантып, алдыртан Каныбекке жана башкаларына карады. Тар заман деп ажар кандайдыр бир аянычтуу муңайыш менен, өзүн түрмөдөн келгенден бери тар заманым кеңиди го дечилим. Ал оюм жалган болуп чыкты. О, жараткан Кудай, кана эми эмне кылсак? Кайда барсак ээн эркин жашайбыз деп көзүн эрмеди. Анын бул сөзү муңайып отурган Карып менен Гүлүккандын муунун дагы бошотту. Анархандын көзүнүн кычыгына жаш толду. Жалгыз гана айла бар деп Каныбек башын көтөрдү. Кандай айла деп капталган туюктан жол издегендей бардыгы Каныбекке карашты. Бүгүн түндөн калбай чоконун үстүнө көчөлү. Анан андан аркысындагы көрө жатаарбыз. Кемпир чалдар мында калып, силер ошондой бара турсаңар кандай болор экен деди Карып. Баланын сөзүн айтасыз да ата. Биз кетип, силер калганда мындагылар силерди тим коебу деди Алым. Беки менен Кара Чечен 50 башчы тим койбосун Карып жакшы билет. Бирок ошондой да болсо, Карыптын сүрөөсү аргасыз кеткендиги суроо эле. Мен Каныбектин айтканына уюп турам. Мында карыбыз калсак да, жашыбыз калсак да соо болбойбуз. Эгер кача турган болсок, итти дагы калтырбоо керек деди Белек. Бардыгы кеңешип отуруп, акыры Каныбектин айтканына макул болушту. Бүгүн түн ортосунда көчүп кетүүгө даярдык көрө башташты. Бирок туулуп өскөн жерде
азыраак үйлүү туугандарды таштап көчүп кетүү алым менен белек үчүн кыйын болду. Унчукпай кетип калганда бул жердеги чоңдору туугандарына кордук көрсөтүп, кыйнаарын алым менен белек Каныбек айтышты. Каныбек менен алымдын акыркы сөзү бүттү. Бир чети ажыраш аяк, экинчи жагы кеңеш аяк деп, белек бир коюн союп, бардык туугандарын чакырды. Белек өзү черик ичиндеги Келдике деген уруудан, Келдике ичинде Саты уулу деп аталыша турган бардыгы 20 түтүн ичинде белектен башкалардын таламын талашып, сөздөрүн айтып берери жок. Булардын байы дагы жок. Бай дегени белек, белекте кийинки байы Кадыркул деген чал. Саты уулу илгертен бери кедей болуп, жаман чокой кийиз өтүктөрү бутунан түшпөгөндүктөн буларды жаман чокойлор деп атыктырып жиберишкен. Кийинки күндөрдө Саты уулу деген аты жоголуп, жаман чокойлор деген ат орун алган. Бирок булар башынан бери ынтымактуу. Бирөө бир орундуу сөз айта алса, башкалары баш булгабай күнөө алышат. Жылдыз чыга белек үйүнүн ичин туугандары менен толтурду. Билгенге бата аяк, билбегенге ант аяк деген макал бар эмес багалар. Мына бул казандагы кайнап жаткан эт, билгениңе кеңеш аяк, билбегениңе ажыраш аяк деп белек күлүп отурду дагы. Болгон окуянын бардыгын баштан аяк жашырып жаппай айтып берди. Өткөн күндөн тартып алымдын эмне үчүн жоголуп кеткендиги, күздөн бери пайда болуп калган сокур кемпир Каныбектин өз энеси, ак сүтүн эмген алымдын энеси экендиги бардыгына эми маалым болду. Көп отурушту. Аркы берке жаман жакшы сөздөрдү билгендеринче айтышты. Туулуп өскөн жерди таштап кетүү кыйын. Бул жерди таштап ал жерге бара калганда эле башыбызга чырак жагылып кетерин Кудай билет. Бирок туулган жерди таштап башка жерге кетпеске чара калбаптыр. Ырас жамандык, жакшылыкты тең айтыш керек. Жамандык болсо күйүнүүгө, жакшылык болсо сүйүнүүгө болбойт. Кокус бирдеме боло калса, күнөөнүн бардыгын белектин мойнуна жүктөгүдөй болбойлу туугандар. Бул дүйнөдө да, теги дүйнөдө да сага ыраазымын белек. Каныбек балам менен алым кудама дагы 1000 мертебе ыраазымын. Уул экенсиңер. Эгер үчөөң унчукпай кетип калсаңар, биз эмне болот элек? Сайдасаныбыз кумда изибиз калбайт болчу. Беки менен кара чечен эмес. Бул жердеги 50 башың деле 2 чайнап бир бүркүп коет беле. Ошондуктан ар кимиң өзүң ойлоп, күңкүлдөбөй ачык жууңарды бергиле. Наалат экенсиңер, ана Кудайга аманат. Мен Каныбек, алым, белектердин артынан калбайм. Өлсөм дагы өз колдор менен бир чуңкурга көм коюшаар. Өлбөсөм бир каранды көрөрмүн. Белегиним, мен даяр. Бирок кайсы жол менен барарыңды Каныбек экөөң башта деди Кадыркул. Белек окуяны айтып, Назаркул өкөөлөгөндө башкаларынын баш булгоого чамалары калбады. Ар айтышып, бир айтышып отуруп көчүүгө макул болушту. Бул окуяны эч адамга билдирбөөгө жана бүгүн түндөн калбай көчүүгө бата кылып, этти жеп тарашты. Узак убакыт өткөн жок. Төшөнчү орунчуларын жана аянычтуу буюмдарын алышып, унааларга элби селби жүктөштү. Бүжүрөгөн балдарды, бекчиеген кемпир чалдарды атка, уюга мингизишип, тууган өскөн жер менен кош айтышып, жөө жалаңдап келе жатышты. Бир бечара чулок. Мына бул жердин эл оозунда коюлган аты жок. Жайлап же кыштоо үчүн чокодон башка мурун эч ким келбеген жер. Анткени жердин жамандыгынан эмес, бул жерге келе турган жолдун татаалдыгынан жана эки тараптагы элден качыктыгынан. Тиги өзөндү как жарып агып жаткан 10 кулашча суу чоконун атоосу боюнча балыктынын суусу болуп аталат.
балыктынын эки тарабы түндүк жана түштүккө карап чалкалаган ат чабымдан алыс, бетегелүү жана шыбактуу көк жайык. Качанкы бир жер титирегенден калган белги сыяктанып, ар кайсы жерде тоо башынан бери кулап келип жатып калган корум таштар бар. Түндүк тарабындагы жайыктан ары бара Бадалдуу, Арчалуу жана Түркүм жыгаштуу боор, андан ары Коргул болуп, Коргулдун үстү Жалама зоону аскага айланткан. Түштүк тарабындагы көк жайыктан ары калың токой анда-санда өскөн чоң арча жана кай бир жерлеринде карагайлары да бар. Бул өзөнгө убагы менен айдаса, аба ырайы түзүк болсо, бир катар эгин жакшы бышат. Бирок мындагы эл эгин айдоону кунт кылбагандыктан жана аспаптары жетишпегендиктен эгинди көп айдашпайт. Өзөндүн баш аягы ат чабымдан алыс. Тиги Кептештеги жалгыз аяк жаман жолунан башка эч кайда жол жок. Биреги түндүк тараптагы зоонун арасында жөө адамга жол бар дешет. Бирок ал жол менен Чоконун уулунан башка эч ким жүрө албайт. Алымбек старшынын айтуусу боюнча жана элдин каалоо боюнча бул жердегилердин элүү башчысы Чоко. Болуштун мөөрү басылып, старшындын айткан чыгымын ыйлай сыктай жазы күзү эки төлөп кутулушат. Бул жердегилердин чоң байы Чоко. Анын эки колунду бээси, бир музоолу ую, бир кысырак бээ, бир ат, 30дай эчки кою бар. Көпчүлүгү жоксуз, эшигинде адалдуудан түгү жок. Үрүп чыгууга ити жогу да бар. Ошол жардылыктарына жараша жамандыр жакшыдыр түтүнгө бирден мылтыгы бар. Арыктыр, семиздир, аңчылык менен күнүгө жаш сурпу ууртап турушат. Мылтык алып кийик атууга, бирдеме кармоо үчүн тузак тартууга чамалары жогу. Көбөш чал менен жесир катын Тумар жесирликтен кечээ кутулду. Анархан менен Каныбектин акылы боюнча Тумар менен Жолойду баш коштуруп, Чоко кече күнү нике кыйдырып койгон болчу. Көбөш жардылыгына, карылыгына жабыкпаса, баласыздыгына жана жалгыздыгына камыкпайт. Анткени айылдагы балдар көбөктү этсиз отургузбайт. Мына Каныбектер дагы ушул жерде мекен кыла башташты. Алардын аман эсен көчүп келгенине бүгүн 20 күн болду. Алардын баш калкалап мында келишин бул жердегилер жаман көргөн жок. Жаңы туугандар дешип, жалпалактап, ар кими колдорунан келген даамдарын берип өрүлүк кылышты. Белектин туугандары болсо, бул жердин жакшылыгын жана камчы үйрүп качырган эч кимдин жоктугун көрүп абдан кубанышты. Чоко кече күнү тууга алган бээсин союп, мурунку туугандарын жана жаңы келген туугандарын чакырып тамак берди. Жаңы туугандарга кошкон кошумчам, көрсөткөн сыйым, кийгизген киитим деп Чоко 50 башчылыгын Каныбекке берген. Качып бозуп келише калаары менен мындай сыйга жана даражага ээ боло калыштары Каныбек алым белектер үчүн жана аларды ээрчип келген туугандар үчүн күтүлбөгөн кубанычтуу бакыт болду. Чоконун 50 башчылыгын бергенине жана Каныбекти 50 башы болушуна жергиликтүүлөрдүн эч кими нааразылык кылган жок. Анткени Айдарбек татканын куугунчуларынын айынан, Чоко менен Жолойдун айтуусунан алар Каныбектин ким экенин жакшы билише турган. Каныбектин улак тартышы, ак жалды минип Бегайымды алып качышы, Нура суусунун аралыгында жатып Түлкүбектин колуна түшкөнү бул айылдагы жаштар арасында жомок сыяктуу болуп тарап кеткен. Анын үстүнө Каныбекти ыйык бирдеме колдогондой көрүшө турган. Мекендештердин мамилеси күндөн күнгө жакшырды. Каныбектин акылы боюнча айылдагылардын бардыгы экиден бирден унаа менен тымызын барып Күлчү, Кара Таш, Куршаптардан эгин алып келишкен. Андан кийин улуу чат тарапка келип күрүч алып барышты. Ал күрүчтөрдү кашылап Көк Суу, Үч Төбө тараптагы элдерге сатышты. Айында 1-2 жолу нан жебесе жок жүргөндөр үчүн Ак Төөнүн карды жарылгандай эле болду. Эл эгинге кенелип куунай башташты. Каныбек алым белектерди ортого алып, күнүгө ууга чыгуу бул айылдагы жигиттердин сыймыктуу кесиби боло баштады. Каныбек ошентип башына бакты конуп, жакшы санаалашкан жар жолдоштору менен куунап жатканда,
Өгүнү келгенде ошко жиберген жумасы да келди. Каныбек, мен сыяктуу чолокту өмүрүндө көрбөгөн чыгарсың. Эгер көрсөң дагы башка чолокту көргөндүрсүң. Дал мендей чолокту көрбөгөндүгүң рас. Бул эч кимге талашсыз. Бул чолокту көрдүң беле? Деп бирөө башына кылыч кармаса, көргөн эмесмин деп танаарың дагы рас. Буга мен ишенем. Заман ушундай, Каныбек. Биздин көрө турган күнүбүз дагы азырынча ушундай. Оң бутумдун тизеден төмөнкүсүн полициянын огуна бергемин. Бутка кошуп саламаттыкты түрмөгө бердим. Бирок өзүм ушундай болсом дагы кыялым алда кайда. Жакынды көрө тажагамын. Эми алысты көрө баштадым. Айланаңды карачы, Каныбек. Баардыгы өзгөрүлгөн, баардыгы кубулган. Калыбынча турган эч нерсе жок. Суунун боюнда гүлдөп, бүрдөп турган чынар тал элем. Эми башка болдум. Жашым жаш болсо дагы көрүнүшүм карттай. Бир жаккы капталы жана эки тамырынын бири чирип, жалгыз тамырдын күчү менен серейип турган жалгыз арча кандай болсо, мен дал ошондой. Ошондой арчаны кара дагы, мени кара. Мен элден ажырап калдым, бирок мен элди же эл мени жек көргөндүктөн эмес, душмандардын кыянатынан. Демек эми өзүң сыначы, Каныбек. Элден ажыраган жигиттин бир капталы чирип, тамыры куураган арчадан не айырмасы бар? Көңүлүн кир баскан, жүрөгүн зил каптаган, бетинин нуру качып, буктасы кайткан жигит серейип жалгыз арча эмне? Эл мазар, элден азган азар деген макалды ойлочу, Каныбек. Бул макалдын күчүн, сонундугун карачы. Жандуу, жансыз дебей баарын чындап көтөргөн кара жердей күчтүү макал эмеспи? Мен ошол жигиттин мазары болгон элден алыс калдым. Биринчиден саламаттыгымдын начарлыгы болсо, экинчиден Оштогу мени тааныган ыймам жана молдолордун кесепети. Мен Анжиян түрмөсүндө 4 жыл жатып чыктым. Чыкканыма 4 ай болду. 4 айдан бери Оштомун, каражатка зарылмын. Мени жакында Ташкентке чакырышкан, бирок ага бара албадым. Биринчиден Ташкентке барууга каражатым жоктугу. Экинчиден саламаттыктын эң начардыгы. Саламаттыгым таза болуп буттуу болсом, анда падышанын иттерине каптырбай бир ишти орундатууга болот эле го. Падыша өкмөтүнүн кайсы кылыктарын айтайын? Тил менен айтып, кагаз жазып бүтүрө албаймын. Кокус өзүңө жолуксам, өз ирети менен айтып берермин. Мен түрмөгө түшкөндө мени менен бирге 6 орус, 1 немец, 2 өзбек жатты. Кыргыздан жалгыз мен. Алардын кай бири революционер экен, кай биринин ким экендигин ушул убакка чейин билбейм. Себеби алар менен анчалык тааныштыгым болбоду. Алардан 4-өө атууга кетти. Берки 5-өөнү 18 жылдан кесип Сибирге айдап кеткен. Мени Анжиян түрмөсүнөн бошотту. Бирок абдан бошотпой, Оштон эч кайда кетпей, жумасына 1 ирет жандармдарга көрүнүп турууга буйрушкан. Чындыгында менин күнөөм жанагы 18 жылдан кесилип кеткендердикинен кем эмес болчу. Андай болсо кантип кутулуп алдың деген суроо туулат. Мен 4 жылга созулган суракта алгачкы айтканымдан жанбай, күнөөнүн баардыгын мени каралаган Адигине менен Айдарбек Таткага жаба салдым. Мен Айдарбек Татканын үйүндө жүргөндө түрдүү себептерден кооп кылып жүргөндүктөн катып жүргөн китептердин баардыгына ушу китеп мен Карабек Айдарбек Татка оглунукы дегизип жазып койгон элем. Ошондуктан окууга тыюу салынган жана тыюу салынбаган китептердин баардыгын меники эмес деп тандым. Экинчиден, мени менен бирге колго түшкөн 2 орус жолдошум менин оорулугума боорлору ооруп, Сибирге барсам жаралуу бутум менен өлүп каларыма көздөрү жетип, мени аяшты. Сурактарда мени тааныбайбыз дешти, бошонуунун жолун үйрөтүштү. Мына мен ошентип бошондум. Кош эми, Каныбек, менден үмүт үзбө. Ден соолугумдун оңолушун гана күтөм. Колуңдан келсе жардам кыл. Кош агаң Акмат деп жазган Акматтын жума алып келген катын Ашке дегендин жардамы менен Каныбек зорго окуп аягына чыкты. Бирок жөн гана окуган жок, кыйын машакат, аянычтуу сезимдер менен окуп чыкты. Акматтын мурунку убактагы көрүнүштөрүн көз алдыга элестетти. Бирок каттын маанисине караганда
анын азыркы көзгө элестеши такыр башкача көрүндү. Каныбек көпкө чейин эрден тиштеп кабагын чытып турду дагы, баягыда бутуна ок жаңылып жыгылган экен го деп ойлоду дагы улутунуп койду. Каныбек кечиктирбей Жумадан тактап дайынын сурап, алымды кош ат менен жиберип, Оштон Акматты алдырып келди. Жума менен чокунун айтуусу боюнча аны дарылап абдан таптап бакты. Акмат дагы өзүнүн билгенин Каныбекке айтып үйрөтө баштады. Күн санап Каныбек замандын сырын түшүнө баштады. Бир күнү Акмат Каныбек менен сүйлөшүп отуруп, кайран Москвин кандай сонун киши эле, мага эчен алтын сөздөрдү айтчу эле деди. Москвин дегениңиз ким эле деди Каныбек. Көп жылдан бери революция ишине катышып жүргөн киши, өзү орус эле. Мени менен бирге түрмөдө жатты. Ой кайран киши-ай, не деген сонун киши эле, кабагым кашым дебей жаркылдап туруучу. Көп учурларда мени далыга чаап, азамат экенсиң Акмат, орус тилин жакшы билет экенсиң. Эми сен биздин айткандарды көңүлүңө түйө берген. Бул түрмөдөн чыккандан кийин менин айткандарымдын баардыгы керек болот. Эмгекчилди аркаңан ээрчитүү үчүн, жүздөгөн максатка жетүү үчүн баардыгы курал болот деп күлүп тамашалап, түрмө биздин мектебибиз, Сибир университетибиз эмеспи? Азыр шарт ушундай Акмат. Анткени падыша өкмөтү бизге деген окуу жайын ушундай жасаган. Падыша өкмөтү биздин маңдайыбызга темир кишенди, караңгы түрмөнү, Сибирден ырайымсыз каторгасын жазып койгон. Бала чакаларыбыздын жана жумушчу менен дыйкан элинин маңдайына чексиз кордук, зомбулукту, кандуу жашты жазып, алдыларына ачарчылыктын табагын тарткан. Эчтеме эмес Акмат. Падышанын бул коркутуулары эч кимдин жүрөгүн майтарбайт, кайта нааразычылыкты күчөтүп, кайрат танытат. Ырас иштей турган ишке бир аз жолтоо кылууга мүмкүн, бирок жумушчулардын революциялык күчүнө, эмгекчилдин демилгесине эч качанда тоскоолдук кыла албайт. Убакыт жетет, ошондо падышанын биздин маңдайга жазгандарын этектин чети менен гана акырын сүртүп коебуз Акмат деп каткырып калаар эле. Кээде капалана калсам, жаныма отура калып, тамекисинен кагазга уруп берип, ширинкесин чагып тарттырып, түрдүү акылдарын айтып, көңүлүңдү чөктүрбө Акмат, кайгыруудан эч пайда жок, саламаттыгыңа зыян келет. Өлүүдөн корксоң, элиң үчүн эчтеме да кыла албайсың. Мейли биз эл үчүн курман бололу. Биздин өлгөнүбүздөн революция токтоп да калбайт деп, ары бери басып, тамекинин коюу түтүндөрүн бурулдатып туруп, кабагын чытып, терең ойлорго кетер эле деп, Акмат улутунду дагы кайран киши. Атуу өкүмүнө моюн сунду, жилдеттердин бир огу жок кылды да койду деп, Акмат көзүн жашылдантып унчукпай калды. Каныбек мындай сөздөрдүн неченин укту. Акмат күн санап оңолгон сайын анын дагы түрдүү сөздөрү чыга баштады. Акматтын саламаттыгы жакшы болуп калганын көрүп, Акматты дагы дарылоо жөнүндөгү билгендерин чокого айтып, Жума үйүнө кеткен. Акмат келгенден бери Каныбек эч кайда барган жок жана ууга дагы чыкпады. Күндүр түндүр эрмектешип Акматтын жанында болду. Баса ака, бир ишти сурайын деп дайым эле унутуп калам. Мени менен бирге колго түшкөн эки орус жолдошум деп суроосунун аягына чыга электе, эки балышты кабаттай жазданып жаткан Акмат башын көтөрө бир жөтөлүп алды дагы. Түшүндүм каныке, ал мындай деп Акмат айтканда, ай мырзалар, сөз кызыгын баштабай кое тургула деп сырттан чого кирип келгенде, анын артынан Анархан менен Дарияхан дагы кирип келишти. Капа болбогула айланайындар, Жума экөөбүзгө Акмат сыяктуу азаматтын айыгышы зарыл болуп жатпайбы деди дагы. Чоко Дарияхандын колундагы көкөрдү алып бир далайга чайкап турду дагы, Акмат балам, бул көкөрдөгү кымыз Жуматанын айтуусу боюнча ачытылган кымыз. Ачыганына бүгүн 9 күн болду. Бул кымыздын ичинде чейрек күчала, 1,5 ак кодол, 5 кашык аюунун майы, көк деген мөңгү чөбүнүн 5 жалбырагы, козу кулактын 1 кашык суусу, алгы деген чөптүн 1,5 кашык талканы, чыны карагаттын 2,5 кашык маңызы, 7 кашык бал, 3 тамчы ак каржынын өтү бар. 9дун башы кошулган чарбасын, дары деген ушул балам.
саламаттыгың начар болгондуктан өгүнтөн берүүгө мүмкүндүк болбоду. Биз бир катар дарыны кымыз, каймак, эт сыяктуу күчтүү тамактар менен берип келдик. Эми ирдендиң, бул дарымы ичүүгө болот, көтөрө аласың деп чоко өтө кубанычтуулук менен көкөрдү жогору көтөрүп, эгер ушул көкөрдөгү дарыны такыр ичсең, анда жума экөөбүзгө Кудай берип, таптакыр айыкканың балам, эрдик кыл деп кымызды чайкап, чай чыныга мелпилдете куюп Акматка карматты дагы, көзүңдү жууп туруп тартып жибергин дагы, анаштын колундагы казыдан каалашыңча сугун деди. Акмат кымызды шак жутуп жиберип, анын ачуулугуна чыдабагандай башын чайкап оозун басты. Эми мындан сугунуңуз деп Анархан чоң кара аякка чокчолоп тууралган казыны Акматтын алдына кармай калды. Акмат дем албай бир аз буулуга түшкөндөн кийин казыдан 3 чеңгелдеп сугунду дагы чайнабастан эле жутуп жиберди. Жарайсың Акматым, дары түгөнгөнчө эртең менен ачкарын түш кыйшайганда анан жатаарда ичесиң. Айран сүт дегенди ичпе, дарынын күчүн кесип салат. А башка тамакты каалабасаң дагы көп ич. Өңгүчө казыны аяба. Каныбек бүгүнкү бээни сен үчүн бекер союп отурган жок. Ошонун казысын сени жесин деп союп отурат. Көкөрдөгү дары, бээнин казысы, башка күчтүү тамак, өпкөңдөгү кылмуруттун ажалы. Кылмурут кыйрап өлгөндөн кийин өпкөңдөгү жара өзү эле айыгат деп табыпчылыгына мактангандай, чоко башындагы тебетейин алып, төрдөгү жүктүн үстүнө ыргытып жиберди. Шумдуктар экен чуке, ичими өрттөп кетти көрүнөт деп Акмат күлүмсүрөй башын чайкады. Шумдугу шумдук, бирок мен жаныңдамын, коркпо. Кана Акматым, дары боюңа тараганча жанагы сөзүңдү уланта бер деп чоко малдашын оңдоп отурду. Да кишенемдикине айтып койчу, эт салышсын деп Анархан колундагы казы тууралган аякты аралып коюп, сөз угууга дилгирлигин билдиргендей Каныбектин маңдайына отура кетти. Мен дагы сөз угат элем дегенсип Дарияхан Анарханга күлүмсүрөй карап чурмуң этип койду дагы чыгып кетти. Жанагы сөздү айтыңызчы деди Каныбек. Мени Айдарбек татка полицияларга кармата турган болгондо мен качпадым беле. Деди Каныбек илгери жүткүнө. Ошондо менен оң жаккы балтырыма ок жаңылган, буттун сөөгү аман болгондуктан мен эптеп качып отуруп тоонун башына чыктым. Көйнөгүмдү айырып, балтырымды таңдым. Бийик тоон ашып, ноокат тарапка түшкөндө үңкүрдө эт пышырып отурган жалгыз мергенчиге кабылдым. Ошонун жардамы менен чоң Анжиянга жетип, андан ары Ташкент депосундагы тааныштарыма бардым. Алардын жардамы менен балтырым бат эле айыкты. Айыккандан кийин деподо иштөөнү кааласам дагы, андагы жолдошторум көнүшпөдү. Алар үчүн менин бош болуум жана ар кайсы жака барып келип туруум ыңгайлуу экен. Мен жаман кийинип алып, жолдошторум берген жашыруун кагаздарды айткан сөздөрүн ташый баштадым. Күндөрдүн биринде мени чоң Анжиянга жумшашты. Анда биздин 2 жолдош киши бар эле. Деподон Данилов дегенин Ташкентке жиберди. Биспалов деген менен анда калып иштеше турганымды дагы эскертишти. Кыскачалап айтканда, кандай иш иштээримди дагы айтышып, кенедей кагазга жазып кат беришкен. Мен чоң Анжиянга барып түн ичинде айтылган көчө боюнча Данилов менен Биспаловду издеп барып калдым. Айтылган үйдүн эшигин каксам, дабыш жок. Аңгыча болбой мага карай жүгүрүп келаткан полицияны көрүп калдым. Жанымдагы катты ала коюп, чайнап жутуп жибердим. Мени кууган полициялар көбөйдү. Тапанча үнү бир нече жолу чыкты. Мен жалгыз. Мен жыгылдым. Жото жиликтин башын ок талкалап кеткенин эртеси билдим. Көрсө иш мындай экен. Мен барардан бир аз мурда Данилов менен Биспаловду полициялар камакка алып, бул үйгө дагы ким келер экен деген ой менен үйдү кайтарууга алып калганда мен барып калган болом. Азапты кайдан дегендей деп чоко улутунуп койду. Кадырлап баккан киши жок болгондуктан бутум жаман болуп кетти. Бир күнү бир фельдшер ээрчитип барды дагы. Бутумду тизеден кесип салды дегенде, деп Анархан жашын төгө чыга качты. Ошентип түрмөдө жатам. Мен
тентип жүргөн кыргызмын, атым Асан. Ал үйгө кайыр сурап барганмын дегенден башканы айтпадым. Кайдан жайдан укканын билбейм. Бир чолок кыргыз колго түштү дегенди угуп, баягы адегене старшы келип калса болобу? Жүзү кара, деди Каныбек тишин кычыратып. Адегене мени таанып, аты жөнүмдү айтып сайрабаспы? Арадан бир аз күн өткөндөн кийин Ош полициясынын колундагы менин китептеримди алдырып, адегене Айдарбектин уулу Карабекти ээрчитип келди. Бул китептер кимдики экени жазылып турат. Меники эмес. Булардын ким экендигин тааныбайм. Атым Асан, кесибим кайырчы дегенден башка эчтеме айтпадым. Полициянын урганына, тергөөчүнүн аттырам деп коркутканына көнбөдүм. Бутумдун жарасы айыккандыктан жана мени эмне кылып жүргөнүмдү такташ үчүн 4 жылы кармашты. Акыры Оштон эч кайда кетпөөгө, жума сайын көрүнүп турууга өкүм чыгарышты. 1 айдан бери мындамын. Полициялар мени таппай жүрүшкөндүр деп Акмат кубангандай күлүп койду. Орус жолдошторуңуз эмне болду, деди Каныбек. Аларды 18 жылдан кесип Сибирге айдап жиберишкен. Андан кийинки кабарын билбейм деп Акмат ошол жолдошторунун тагдыры жөнүндө ойлогондой бир далайга тунжурап отурду дагы. Эми силер жакшы иш баштапсыңар. Өңчөй, кедей, кембагалдар биригип, өзүңөрчө айыл болгонуңар абдан жакшы. Күч элде, эл канчалык көп болсо, сенин күчүң да ошончолук көп болот. Тилегин бирге кошуучу ак ниеттерди терс какпай ичке тартуу керек. Ошондо гана Каныке Айдарбектей зулумдан кек алып, кайгы капасы жок жан сактоого мүмкүн. Бардык эмгекчи эл биригип камыр жумур боло калса кандай сонун болоор эле деп Акмат ак куба өңүн тамылжытып, көздөрүн жайнатып, алыска карагандай ойго кетти. Кудай буйрса тилегиңерге жетесиңер балдар деп чоко да кубангандай болду. Дүрбүнү тетири кармап караганда көрүнгөндөй болуп, жыргалдуу бир замандын элеси көрүнгөнсүдө. Бирок ал жыргалдуу заман качан, кандайча болуп курулаарына Каныбектин көзү жетпеди. Акмат оорусунан сакайып Ташкентке кетмек болду. Бир сыйра кийим жана бир жоргосун берип, Каныбек аны чоконун уулу менен узатты. Ал жоргосун Жалал Абадка барганда сатып, кийимин кубултуп алып, Ташкентке жөнөп кетти. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Касымалы Жантөшевдин Каныбек романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.